Жазда жумшаган мээнеттин өрүзүнүн көрүү үчүн дыйкандар жай бою аракетте. Нарын облустук телеберүүсүнүн Сандар сүйлөйт программасынын кезектеги чыгарылышында Дубандагы талаачылык, башкача айтканда, жазгы талаа жумуштарына арналды. Саламатсыздарбы? Облустук бийликтен алынган маалыматка таянсак, 3 апрелде башталган жазгы өнөктүк жумуштары 10 июнда толук жыйынтыкталды. Дыйканчылык жана мал чарбасы менен алектенген теңир тоолуктардын жаз жарышындагы талаачылык структурасы төмөндөгүдөй болду. Актала району арпа аянты 2858 гектар, буудай аянты 2168 гектар, картошка 198 гектар, жашылча жемиш 70 гектар. Атбаш району арпа аянты 3155 гектар, буудай аянты 17 гектар, картошка 1140 гектар, жашылча жемиш 43 гектар. Жумгал району арпа аянты 3313 гектар, буудай аянты 2152 гектар, картошка 584 гектар, жашылча жемиш 173 гектар. Кочкор району арпа аянты 7894 гектар, буудай аянты 1041 гектар, картошка 2418 гектар, жашылча жемиш 77 гектар. Нарын району арпа аянты 4631 гектар, буудай аянты 1146 гектар, картошка 671 гектар, жашылча жемиш 107 гектар. Нарын облусу боюнча арпа аянты 21851 гектар, буудай аянты 6524 гектар, картошка 5011 гектар, жашылча жемиш 477 гектар. Мындан тышкары 9 гектарга таруу, 103 гектарга май өсүмдүктөрү, 111 гектарга төбурчак жана жасмык эгилсе, 10925 гектар аянтка 1 жылдык чөп жана көп жылдык чөп өсүмдүктөр айдалган. Күздө түшүмдү мол алып, кыштан малды аман-эсен алып чыгуу бардыгы эле дыйкандын жана бийлик башындагылардын кыялы. Бирок табияттын кыялын алдын ала эч ким биле албайт. Оруп-жүйнө иштеринин жыйынтыгы менен өткөн жылы 228.796 тонна кесек тоют даярдалып, 2022 жылга салыштырмалуу 52.683 тонна кем жыйналган. Ал эми дан эгиндеринин ар гектарынан 20,5 центнерде түшүм алынып, кампаларга 26.898 тонна дүң түшүм төгүлүп, түшүмдүүлүк 2 центнерге аз болуп, мерчемделген түшүм алынган эмес. Өткөн жылдагы кургакчылыктын кесепетинен дыйкандар тоюттан кыйналгандай эле болушту. Мындан улам малды чыгымга учуратпай алып чыгуу үчүн кесек тоютка талап жогору болду. Бир түк чөптүн баасы 400 сомго чейин чыкты. Быйыл дагы тоюттан өксүк болбоо үчүн чыктуу тоютка басым жасоо мерчемделүүдө. Бул багытта эл аралык уюмдардын жардамында жер-жерлерде чыктуу тоют даярдоонун ыкмалары дыйкандарга окутулуп, тажрыйба алмашуулар дагы уюштурулуп жатат. 2024 жылы структурага карай 42.112 гектарга пландаштырсак, бүгүнкү күндө 45.000 гектарга айдалып, план 108% аткарылды. Анын ичинен дан эгиндер 27.910 түздү да. Быйыл мында көбүнчө жүгөрүгө басым жасадык. Мына былтыр 156 гектарга айдасак, быйыл болсо 535 гектарга жүгөрү айдалды. Бул 2-3 эсеге көп болду да. Андан тышкары мына мамлекет тарабынан дагы ушу АТРдин жыйынтыгы менен ар бир айыл өкмөткө 10 миллион сомдон акча каражаты бөлүнүп, 44 атайын жана айыл чарба техникалар алынган. Анын ичинен дагы мына Кочкор менен Нарын районуна ушу жүгөрү жыйноочу комбайндар алынды. Быйылкы мына айдеп-себүү иштерине да ошол мамлекет тарабынан бөлүнгөн ушу техникалар да жакшы жардамдар тийди. Бир ирригация тармагы боюнча, талаачылык иштери боюнча да дыйкандар арасында бир да маселе болгон жок. Ал эми дыйкандар болсо жазда төккөн мээнетинин үзүрүн күздө көрүп кырманды кызылга толтуруунун аракетинде. Бул үчүн сугат суунун мааниси дагы чоң. Нарын районунун Дөбөлү айыл өкмөтүнө тиешелүү жалпы узундугу 55 чакырымды түзгөн 12 канал бар. Аларды оңдоо үчүн быйыл Нарын районунун өнүктүрүү фондунан 3,5 миллион сом каражат бөлүнүп, ирригация тармагындагы көйгөйлөр чечилүүдө.
Союз тарагандан бери каралбай жаткан каналдар быйыл тазаланып, суга суу тартыштыгы жолго коюлду десек болчудай. Дыйкан чарбага тарап колхоздор жоюлгандан баштап тазалоо иштери болгон эмес да. Мына бүгүнкү күндөр ошол жалпысынан ошол Дөбөл айыл өкмөтүнүн каналдары 100% тазаланып бүтүү алдында турат десек болот. Муну менен 600 гектардан ашык жер сугарылат, жакшырат. Андан сырткары 300 гектар жер жаңы суга таянтка айландырылат да. Кудайым буйрса. Анан мына өзүңүздөр көрүп тургандай канал толтура суу келип бүгүнкү күндө элдер сугат иштери менен көп жылдык чөптөр сугарылып бүттү десек болот. Бүгүнкү күндө дан эгин арпа сугарылып атат. Суу негизинен жакшы. Мына элдин баары жакшынакай кенен кесир сугарылып, былтыркыга салыштырмалуу аябай кенен. Былтыр очерет болуп кургакчыл болуп атса, быйыл мына өзүңүздөр көргөндөй суу алган киши почти жок десек болот да. Анткени сууда кенен десек болот да, талаш эмес да. Анткени ушу арыктын жээгиндеги 30 жылдан бери тазалоо иштери болгон эмес. Жээгинде бадалдар өсүп, жер кыртышы өсүп, арыктар бүтөлүп, анан башына салган суу аягына жетпей, суу таңсыктыгы көп болчу да. Кургакчылыкка байланыштуу суу дагы аз болуп, ушул кичине түшүмдөр орто болуп калды эле. Быйыл Кудайга шүгүр ушул суубуз да кенен болуп, жаанчыл да болуп, анан ошо айыл өкмөт тарабынан каналдар тазаланып, көптөн бери тазаланбай аткан каналдар. Былтыр эми 1 гектардан бир 200-250ге жетпеген болуп алганбыз да. Негизи 400 350-400га чейин барат да, жакшы чыкса, 1 гектарда. Быйыл ушундай түшүнүк атасызбы? Быйыл эми чөптөр жакшы чыгышы. Анан быйыл ошол күтүп атабыз эми чыгышын жакшы буюрса. Бир 300-400га чейин барат го алды деп. Өлкөдө азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу үчүн акыркы 2 жылда ирригация системасын жакшыртуу максатында ири суммадагы каражаттар бөлүнүп жатат. Быйылкы жылы республикалык бюджеттен 126 миллион сом каралган. Бул каражаттын 65 миллион сому райондорго келип түшүп, анын 60 миллион сому өздөштүрүлүп, учурда үзгүл-түксүт сугат суу берилип жатат. Азыркы күндө ошо биздин облус боюнча 50 миң гектар жер биринчи сугаттан өттү. Өткөн жылы болсо 28 миң гектар сугаттан өткөндө, ошондо жалпысынан өткөн жылга салыштырмалуу 22 миң гектар жакшы астыда да. Анан ошо апрель-май айында жакшы жаан-чачын болгондон улам өзүңүздөр көрүп суунун кенендиги тоо таштан бери жакшынакай жайыттардын өскөнү жакшы болуп атат. Мындай айтканда элдин маанайы көтөрүңкү да. Анан эми кийинки учурларда ошо күн салкындай түшкөндө дагы мына азыр көрүп атасыздар, бул биз турган каналдын боюнда суу тунуп калды. Суу мындай айтканда тартыла түштү да. Ошону менен нары суу да тартыла түштү, анан тоодон түшкөн суулар да азая түштү. Ошондон бир мисал келтирип айтсак, азыркы учурда ошо Актала районунда Чоң Бактыбул каналы бар. Ошол Терек, Баетов айыл аймактарын суу менен камсыздаган. Жалпысынан 2,5 миң гектар суга таянты бар. Ошол жерге азыркы күндө 500-600 литр секунд гана суу келип атат да. Суунун тартыштыгы ушундан болуп атат. Бир 10 күндөй болуп кетти. Суу тартыш болуп, дыйкандар ошо бүт элек жерлерин толук бүткөрө албай кичине проблема жаралып атат да. Ал эми каналдарды жакшыртуу үчүн жогоруда айтылган 60 миллион сомго курулуш материалдары, запастык бөлүктөр сатылып алынып, төмөнкү жумуштар аткарылды. 30 чакырымдан ашык канал ремонттолду. 1 насостук агрегат алмаштырылды. 19 насостук станция толук ремонттолду. 13 чакырым каналга механикалык тазалоо жүрдү. 1 чакырым 200 метр каналга бетон куюлду. 59 гидротехникалык курулмалар оңдолду. 13 суу ченөөчү посттор жасалды. 61 агрегатта оңдоо жумуштары жүрдү. Бир жылга окшобойт. Андыктан мезгилге, табияттын ар кандай өзгөрүүсүнө жараша айдап себүү иштериндеги күтүүлөр ойдогудай дагы болбой калышы мүмкүн. Бирок ага карабастан багбанчылыкты өнүктүрүүнү максат кылган дыйкандар
тобокелге барып, айыл чарбасын каржылоо 12 долбоорунун алкагында Айыл банк жана Элдик банк аркылуу, мурдагы РСК банк аркылуу насыя алып иштеткендер дагы жок эмес. Нарын шаары жана Нарын району боюнча мал чарбачылыгы үчүн 96 кардарга 42 миллион 500 миң сом, дыйканчылыкка 20 кардарга 2 миллион 850 миң сом. Кочкор району боюнча мал чарбачылыкка 138 кардарга 58 миллион 450 миң сом, дыйканчылыкка 6 кардарга 1 миллион 920 миң сом. Жумгал району боюнча мал чарбачылыкка 119 кардарга 52 миллион 160 миң сом, дыйканчылыкка 8 кардарга 1 миллион 750 миң сом. Ат башы району боюнча мал чарбачылыкка 102 кардарга 40 миллион 830 миң сом, дыйканчылыкка 4 кардарга 550 миң сом. Актала району боюнча мал чарбачылыкка 58 кардарга 24 миллион 515 миң сом. Жалпы Нарын облусу боюнча 551 кардарга 225 миллион 525 миң сом насыя берилген. Быйыл жазгы талаачылык жумуштарындагы аракеттер мына ушундай болду. Жөжөнү күздө саноо үчүн аракеттер дагы жаман эмес. Маңдай тер жумшаган мээне такталып, күзүндө кампа кызылга толсун деп тилейли. Сиздер Сандар сүйлөйт берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Саламатта болуңуздар.